Акшылык серепчи Путин СССР'ды калыбына келтирүүнү көздөгөн жок. Акшылык Россия таануучу Жоржтаун университетинин Евразия, Россия жана Чыгыш Европа мамлекеттерин изилдөө борборунун директору Анжела Стенд Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин өз таасирин СССР'дын мурдагы аймагына жайылтууну каалаганы менен Советтер Союзун калыбына келтирүүнү көздөбөйт деп эсептей турганын айтты. Анын пикирин РИА Новости жазды. Путин улуу Россия державасын калыбына келтирүүнү каалайт. Ошол эле учурда СССР'ды кайра куруу максаты жок. Бул Россия лидери өз таасирин мурдагы СССР'дын аймагына гана эмес, Польша менен Балтия өлкөлөрүнө чейин жайылтууну каалап жатканынан кабар берет, деди Стенд. Ошондой эле ал Путиндин быйыл 70 жашка чыгаарын эске салып, бул нерсени ал артына мурас катары таштап кеткиси келерин кошумчалады. Эске салсак, буга чейин Россия лидери СССР'ды калыбына келтирүү божомолдору боюнча бир нече жолу өз пикирин билдирген. Ал Советтер Союзун кайра жаратуунун пайдасы, мааниси жана мүмкүнчүлүгү жок экенин айткан. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Орус өкмөтү дос эмес өлкөлөрдүн тизмесине 50 мамлекетти киргизди. Ага Евро биримдиктин мүчөлөрү Британия, Канада, АКШ, Жапония, Швейцария, Микронезия, Сан-Марино бардыгы болуп 50 мамлекет кирди. Тизмеге Украинадагы согушка байланыштуу Россияга каршы санкция салган же аларды колдогон өлкөлөр камтылган. Президент Владимир Путин буга чейин кол койгон буйрукка ылайык дос эмес мамлекеттердеги кредиторлор алдында бересеси бар россиялык компаниялар менен жарандар карызын валюта эмес, рубль менен төлөй алышат. Кара тизмедеги компаниялар менен келишим түзүү чет өлкөлүк инвестицияларды көзөмөлдөгөн атайын комиссиянын жактыруусунан кийин гана мүмкүн болмокчу. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн сайтында айтылат. Дос эмес өлкө деген термин Россиянын мыйзамдарында биринчи жолу былтыр апрелде пайда болгон. Андай мамлекеттердин орус жергесиндеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө башка өлкөлөрдүн жарандарын жалдап алууга тыюу салынган. Ошол тизмеге АКШ жана Чехия кирген. Япония Россияга наразычылык билдирди. Япониянын өкмөтү Россияга наразычылык билдирди. Ага Москванын Японияны достук мамиледе эмес өлкөлөрдүн катарына киргизгени себеп болгон. Бул тууралуу Япония өкмөтүнүн башкы катчысы Хирокадзу Мацуно билдирди. Россия тарабынан Япония достук эмес мамиледеги өлкө катары байланышы өкүндүрөт. Биз дипломатиялык каналдар аркылуу наразычылык билдирдик, деди Хирокадзу Мацуно. Кыргызстандын урматтуу айымдары, асылзат апалар жана ажарлуу эже карындаштар, жадыраган жазды коштой кирип келген 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Табият тартуулаган түгөнгүс мээрим менен көнөргүс аруулуктун ээси болгон аялзат үй бүлөнүн түмөн түйүшүгүн эле эмес, жер жүзүндөгү бейпилдикте, тынчтыкты бекем кармап турат. Дал ошондуктан эне жүрөгүнө бүтүндөй аалам батат эмеспи? Мына ушундай улуу касиет үчүн биз сиздерге өмүр бою милдеттүүбүз. Эне мерими адам баласынын руханий жетилүүсүнө, адам болуп калыптануусуна үрөн себе турган, жашоосунда ишенимдүү таянычы боло турган асыл баалуулук. Асыл заттын так ушул образы бүтүндөй адамзаттын асыл наркы болгон эне тилибизде жатыктырып, аны кастарлап сыйлоого, бабалардан бери келаткан каада салт, үрп адаттарды аздектеп алып жүрүүгө, мекендин чыныгы атуулуу кылып тарбиялоого үйрөтөт. Ошентип аял коомдо өзгөчө орунду ээлейт. Ал камкор эне, меримдүү жар, жоопкер кызматчы, демилгелүү жетекчи. Кыргыз элинин тарыхында аялзат өз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошуп келген. Бүгүнкү күндө да аял затынын катышуусуз экономикалык жана саясий кайра куруларды ийгиликтүү ишке ашырууна, элибиздин руханий дөөлөттөрүн кайра жаратууна жана өркүндөтүүнө, коомдун адептүүлүгүн бекемдүүнү жана улуттук мүнөздүн өзгөчөлүктөрүн, нарк насибибизди сактоону элестетүү мүмкүн эмес. Ардактуу замандаштар, Кыргызстандын арузат айымдары,
Аял жылмайса алам жылмаят дегендей. Сиздер жан дүйнө сулуулуңуздар менен аламды багындырып, ардайым аруу тилектериңиздер менен жакшылыкка үндөп, албан иштерге шык дем берип келесиздер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге жана жакындарыңыздарга чың денсаулык, узун өмүр, бакубат турмуш каалайм.